Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз үгүлөлүк зордук-зомбулукка кабылган учурда адвокат менен иштешүү механизмдерин талкуулаш үчүн белгилүү адвокат Есения Рамазанова менен студиябызда жолугушуп отурабыз. Анын белгилүү иштеринин бири Турдалиева Бурулайдын иши. Есения айым пробон адвокаты жана зордук-зомбулукка кабылган аялдардын жактоочусу. Есения айым кош келиңиздер. Биздин подкастыбызга убактыңызды бөлүп келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Алгач пробоно деген эмне, ошол тууралуу бир аз айтып бересиңерби? Саламатсыздар, сиздердин да чакырыгыңыздарга рахмат. Бул пробоно деген мындай жөнөкөй тил менен алганда соопчулук кылуу ушул именно профессионалдуу адамдардын ушул жардамы болуп эсептелинет. Пробоно проектиси жөнүндө кыскача айта кетсем, 2016-жылы ушу биздин адвокатуранын алдында адвокаттарды окутуу борбору бар. Ошол окутуу борборуна ушул проект мындай пилотный проект болуп кирген да. Анан пилотный проект болуп кирип, каалаган ушул жактоочулар, ошол именно ошол жана гендердик жактан кызмат көрсөткөн жактоочулар киргенбиз. Башында бир 15-20 чакта жактоочулар катышып, анан кийин кайрылуулар көп болду. Кайрылуулар бизге көбү кризистик борборлордон, пробондон, омбудсмендин аппаратынан келип түштү. Анан кийин ушул жактоочулар жардамыбызды көрсөтүп, жакшы мындай натыйжаларга жетишти да. Анан кийин ушул биздин дагы ушул адвокатуранын ичинде дагы адвокаттар дагы ушуну колдоого алып кетишип, анан кийин бул 100дөн ашык адвокаттар атайын окуудан даярдалып өтүп, ушул кандай именно ушул зордук зомбулук боюнча кандай иштерди жасаш керек. Эми бул башка категорияларга караганда бул өзгөчө категория да. Бул жерде баягы ошол зомбулук көрсөткөн адамдын кандай деңгээлде күнөөлүү экенин далилдеш үчүн мындай чоң жумуштар жасалат да. Анан кийин көбүн эсе баягы убакыттан алдырып коюшат да, кеч кайрылышат. Денесине келтирген кандайдыр бир залалдардын баягы тагы издери калбай калган кээде учурда гана кайрылышат. Же болбосо тескерисинче баягы мындай аягы каргашалуу окуя менен бүткөн ошондой кездерде гана кайрылып калышат да. Анан жактоочулар абдан чоң жумуштарды жасап, ошол колдоо тапкан үчүн бул проект аябай жакшы натыйжаларды көрсөтүп келди да. Ысык көлдө, Токмокто абдан көп ошол кейстер болду. Биз пробоно менен негизи аялдарга, анан кичинекей жашы жете элек балдарга жардам көрсөтөбүз деп чечкенбиз. Ошол проекттин үстүндө алкагында иштедик. Анан кийин баягы алыскы региондордо гана баягы көрсөтө албай калдык да жардам. Анан ошондой чечим кабыл алынды. Ошол бизде 9 территория бар адвокатурада. Анан 9 территориянын тең ошол каалаган адвокаттарын дагы ошол жерден окутуп, үйрөтүп, өзүбүздүн ошол пробоно менен иштеп жүргөн тажрыйбалуу жактоочулар өздөрүнүн опыттары менен бөлүшүп, ошентип биз баягы жерлерде, региондордо, особенно бизде түштүк тарапта ушундай зордук зомбулук боюнча абдан көп иштер да. Анан адвокаттарды ошол окутуп үйрөткөндөн кийин, баягы сертификаттарды берилгенден кийин алар дагы иш алып барып башташты. Пробоно абдан мындай жакшы натыйжаларды көрсөттү. Себеби дегенде пробоно боюнча бир жабырлануучуга 2-3 андан ашык да жактоочулар кирип иштешет да. Бизде мамлекет тарабынан кепилденип берилген юридикалык жардам бар. Ал жерде тергөөчүнүнбү, соттунбу баягы чыгарган токтомунун негизинде бир адвокат иш алып барат да. Биз бул жерде ошол именно баягы 2-3 топ менен алып барганыбыздын дагы себеби бул жерде кылмыш ишинен башка дагы жарандык иштер бар да. Албетте кылмыш ишинен кийин жанагындай ажырашуу болот, балдарды ата-энесинин бирөөсү менен калтыруу, же болбосо жанагы үй бүлөлүк чогуу жашап тапкан оокаттарды бөлүштүрүү, ошондой көп иштер пайда болот да. Анан кийин баягы иштер дагы токтолуп калбасын үчүн дагы биз дагы бири-бирибизди алмашып турганга өзүбүздүн да башка иштерибиз бар да. Ошолордон кармалып калбайлы деп ошол бир иште 5тен дагы адвокаттар катышып атты да. Ошол себептен
жакшы натыйжалар көрсөтүлүп атты. Анан кийин албетте иштер дагы баягы ордунан жылып жакшы натыйжаларга жетиш үчүн бизге өзүбүздүн элдик бир контроль керек да. Ошол себептен биз баягы журналисттер менен чогуу иш алып барып ошол пробоно деген эмне экенин дагы айтып жайылтып элдерге ушундай бир аракеттерди жасадык. Каяка кайрылса болот, кандай жардамдар көрсөтүлөт жана ошол зордук зомбулукка кабылган биздин жабырлануучу кыз келиндерибиз кандай аракеттерди жасаш керек, ошол нерселерди көп айтып ушул пробоно дегенди жайылтып жибердик да. Бирок бүгүнкү күндө пробоно проектиси мындай иш жүргүзбөйт. Анткени ал деген баягы биз өзүбүздүн адвокаттык баягы бир гонорарды албайбыз ал жерден. Соопчулук болгондон кийин баардыгы бекер көрсөтүлөт. Аны бирок баягы алыс жакка региондорго чыкканда баягы жол транспорт эмелер чыгашалар. Анан жана ошол жерге барганда гостиницалар ошолор дагы мындай көп чыгым болот да. Мен кесиптештериме абдан чоң ыраазычылык билдиргим келет. Ушул пробононун башында турган кесиптештерим биз өзүбүз дагы ошол баягы кийим кечек продукты жактарынан дагы чогултуп жардам берип аттык да. Азыр ошол тилекке каршы баягы проект токтоп турганын, бирок Бишкек шаарындагы болгондорго биз баягы группага жазабыз. Ким бош болсо албетте бир дагы жазылган жардам сураган бир адамга дагы жок деген жокпуз да. Сизге кантип кайрылыш керек? Кантип табышат сизди? Мага негизи көбүнчө Инстаграмдан жазышат, Фейсбуктан жазышат, номерди сурап ушундай консультация болот эле деп. Анан кризистик борборлорго кайрылышып алар менин номерлеримди беришет. Жакында эле ушул Каргашал Айтурган окуясы менен ушул омбудсмен аппаратынан аркылуу номерлерди алыштыр. Кээде тергөөчүлөр жөнөтүшөт, прокурорлор жөнөтүшөт да. Жаңы иштерди алууда жабырлануучуларды алганда кандайдыр бир критерийлериңер барбы? Жок, именно пробоно менен кайрылганда же болбосо башка эле бир кимдей жеке мүнөздө кайрылганда адвокат критерий койбойт, аны тандабайт да. Мисалы жумушка орношкондо стажына карап, образованиясына карап алат го. Бизде андай жок. Бизге жардам сурап келди, биз албетте жок дебейбиз, ошо жардам беребиз. Болгону гана ушул бир критерий, ошол эме болуш керек да. Кыз келиндер болуш керек жабыркаган, анан жашы жетпеген балдар болуш керек да. Негизи ошол жак боюнча эметебиз. Акыркы күндө деле айтып атышат, баягы аялдардын укугу дей берип, эркектердин укугу эметпей калды. Эркектер дагы зордук зомбулукка кабылып атат депчи. Бирок менин ушул 15 жылдык практикамда бир эркек кайрылган жок да. Зордук зомбулукка кабылды, мага жактоочу керек деп кайрылган жок. Болгон гана ошол сексуалдык зордук зомбулук, үй-бүлөлүк зордук зомбулук менен кайрылган биздин кыз келиндер. Азыр силер айтып атасызбы, Айтургандын иши дагы силердин колуңарга түштү. Ошол тууралуу бир аз айтып бере аласыңарбы? Айтургандын иши боюнча биз ошол 1-2 күн эле болду. Ошол туугандары менен сүйлөшүп, кече эле жолугушуп, алар бизге доверенность жазып беришип, анан тергөөчүгө барып, тергөөчү Октябрьский райондун тергөө кызматы тергеп атат. Ал жерде группа түзүлгөн. Группанын ошо башкы следователь менен жолугуп, анан кийин кандай иштер алып барды, кимдер кайсы күбөлөр сурала элек, биздин да өзүбүздүн күбөлөрүбүз бар, ошолорду бере элек, кайсы күбөлөр сурала элек деп. Анан ошол туугандардын айтканы боюнча Айтургандын телефонунда эч кандай бир маалымат калбаптыр да. Бүт сүрөттөрбү, видеолорбу, баардыгы жазуулар бүт баары тең тазаланыптыр да. Анан бүгүнкү күндө биз ошол бир программистке муктаж болуп атабыз. Программист издеп, анан кайрылып атышат. Бирок ошол кандайдыр бир өзүнүн программист экенин тастыктоочу сертификаттарды ошолорду сурап жатабыз. Анткени бизде тергөөгө өтүнүч болот. Ошол Айтурган телефонун баягы өздөрү дагы проводудан сурасак, аларда андай кызмат көрсөтүүчү адамдар жок экен да. Ошол себептен биз азыр өзүбүз ошол программисттерди издеп, ошо Айтурган телефонунда кандай маалыматтар, эмнелер өчүп кетти эле, ошол далилдерди кайра баягы чыгарып, ошолорду далил катары колдонуу үчүн биз алдыда ошол жумуш бар. Эми көп нерсесин айта албайм, анткени баягы тергөөнүн купуясы деген бар. Бирок бир нерсени айтып кетейин дегеним, жанагы биринчи осмотр кылганда, осмотр трупа деп коет, ал боюнча атайын протокол түзүлөт. Ошол протокол менен протоколдо ошол Айтургандын колдорундагы көгалалар жазылыптыр да. Анан эми калган заключениялар баягы соттук биологиялык, соттук медициналык эксперттердин корутундулары даяр боло элек.
ошол үчүн азыр биз көп мындай пресс-конференция берип элге мындай маалымат бере элекпиз да. Ошол корутундуларды күтүп отурабыз. Корутундулар чыгаруу менен анан баягы өзүбүз да таанышып, анан мындай элге обязательно маалымат берип, элди маалыматтап турабыз да. Анткени баягы көп ушундай кейстер баягы жабылып калат да. Элдин бизге азыр негизи көп суроо беришет эми ушул эмени ушундай зордук зомбулуктарды баягы социалдык сеттерге чыгарып, ушинтип жарыялаган туурабы, туура эмеспи депчи. Андай кылып жарыялабасак, анда бул иш мындай ордуна жылбай калат да. Коомдук көзөмөл албетте коомдук көзөмөл керек. Өткөн жылы биз ошо Алматы шаарында, Астана шаарында ошол луч света организовать этип, ошол проондун бир эмеде болдук. Ушул Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстандын ушул жактоочулары, юристтери келип, тергөө кызматтары келип болдук. Ошол жерден мен Казакстандын абдан бир жакшы бир топ түзүлүптүр да. Мисалы бизде арыз жазганда милицияга барат, арыз жазат. Ким ошол күнү баягы нөөмөттө турган болсо, ошол тергөөчүгө арыз жазат, тергөөчү сурап, андан кийин же өзүнө алып калат, же болбосо башка тергөөчүлөргө таралып берет да. Казакстанда болсо именно ошол милицияда бир кызмат бөлүмү ачылыптыр да. Ошол аялдардын зордук зомбулукка ошол күрөшүү боюнча ошол жерде атайын даярдалган, окутулган ошол тергөө кызматкерлери иштейт экен. Көбүн эсе аялдар экен да. Мисалы сексуалдык зомбулукка кабылган кыз келиндер, жашы жетелектер, алар эркек тергөөчүлөрдөн коркушат, айта алышпайт көп нерсени. Анткени эркек тарабынан зомбулукка кабылып атат да. Ошол эркек деле көрсө коркуп калышат. Анан бизде тергөөчүлөр көбүн эсе эркектер. Анан баягы өздөрүн айта албай, баягы ал жерде сексуалдык зомбулукта мындай ар кандай көп суроолор болот да. Анан тергөөчү дагы берген суроолорго ачык жооп бере албай, уялып, көп нерсе айтылбай калат. Ал нерсе тергөөдөн айтылбай калып, анан кийин баягы соттук процесс, эми соттук процесс бул жабык процесс болот да. Все равно жабык процесс болгондо баягы аякта сот болот, прокурор болот, тил тараптын дагы адвокаттары болот. Эгерде жабырлануучу тарап мындай баягы бизге кайрылып, биз жактан жактоочу менен камсыз болсо жакшы. Көп нерсе кайрылышпайт да, өздөрү жалгыз. Аларды баягы прокуратура, конечно, эме болот да, ал тарапта болот. Бирок көбүн эсе баягы эми мындай кичине баягы алсызыраак болуп калат да. Тигил тарапта обязательно 3, кеминде эмес 3төн адвокат болот. Андан кийин алар баягы ушундай суроолорду берип, ушундай ишке тиешеси бар, ишке тиешеси жок суроолорду берип, баягы жабырлануучуну мындай ушундай бир акыбалга калтырып, ушундай болот да. Анан баягы тажагандан аягында тажагандан баягы тосмо арыздар жазат, же болбосо сотко келбей коет да. Ошо менен иштер кыскарылып кетет, же болбосо акталып кетет дегендей. Бул жерде болсо ошо Казакстанда ошо бизге да келсе абдан жакшы болот эле. Анткени акыркы убактарда аябай көп болуп атат да, аябай көп болуп атат зордук зомбулуктар. Көбүн эсе баягы биз латентный деп коебуз, айтылбай калат. Андай дагы иштер көп. Анан эгер ошондой бир эме МВД министрлиги ушундай бир топ түзсө, анан кийин аялдар, кыз келиндер тергөө кызматта иштесе, баягы все равно баягы солидарность болот дегендей. Анан кийин баягы кызды көрсө, аны же эжеси катары, же сиңдиси катары көрүп, ошол жабырлануучу дагы өзүнүн болгонун айтып, жашырбай, ошондой берет эле да. Бул жерде эң биринчи информация аябай көп нерсени талап кылат да. Анан ошол тергөөчүнүн дагы тажрыйбалуулугунан абдан көп эмелер да, далилдер табылышы ошол убагында. Анткени баягы көгалалар кетип калат. Жанагындай биологиялык эмелер болсо жуулуп калат, баягы жоголуп кетет дегендей коркунучтар бар да. Ошолорду алып, ошолорду тез иш аракеттерди жүргүзсө, ошондо да. Мисалы азыр тергөө кызматкерлери өздөрү аябай иш көп аякта. Жөнөкөй бир чөнтөкчүдөн баштап бир эме киши адам өлтүргөнгө чейин бүт тергешет да. Ар бир тергөөчүдө жөн эле билбейм, бери чет эле 200-300 иш жатат да. Анан алар ар бир ишке чала көңүл берип, анан аларда дагы эме бар да, баягы сроктор бар да, 2 ай, 3 айлык сроктор бар. Анан сроктор өтүп кетет. Анан кийин баягы иш козгоодон баш тартам деп эле токтомдорду чыгара берет. Биз кайра прокуратурага барабыз. Ал тергөөчүнүн үстүнөн даттанып, анысын кайра жокко чыгарып, кайра башынан эле ошол тергөөчүгө түшөт да.
эгерде бизде ошол тергөө кызматкери жанагындай өзүнчө бөлүм ачылып ал только ошол бир зордук зомбулукту эле караса, анда абдан жакшы болот да, и биз жогорку натыйжаларга жетебиз да. Көп учурларда дагы бул тергөөчүлөр эркек болгондору үчүн аялдар дагы повторный victim blaming, slut shamingге кабыл болгондорун айтып атышат да. Анткени ал эркек зомбулукка кабылганды же зордукталган эмне экенин билишпейт. Тергөөчүлөр баягы үйдүн жогору чыгарып же ушундай бир сөздөрдү айтып эметип койсо болду, жабылып калат. Жабырлануучу жабылып калат дагы, ачылбайт алчы. Жашы жете элек балдар болсо алар тем более коркушат да. Анан кийин ошол кризистик борборлорго кайрылып, бул жерде психологдор дагы баягы жумуш, эми ушул зордук, сексуалдык зордук, зомбулук мындай бир кыйын нерсе да. Мисалы биз жаш балдарды ал нерсени унутсун деп психологдор иш алып барат да. Эми баягы ал нерсе баягы өзүнүн түпкүрүндө калып калса ооруга айланат, баягы такыр жабылып калат дагы, ачылбайт. Эми ал деген болочокто биздин энебиз боло турган, анан ошол баягы турмуш кургандан коркуп, ошо эркектер менен сүйлөшкөндөн коркуп, ушундай калып калбасын деп баягы биздин психологдор иштейт, жакшы иштейт, баягы унуткарыш үчүн, ошол ооруну как-то жоготуш үчүн. А бизде тергөөлөр уланат, жарым жылга чейин уланат. Анан кийин соттор болот, соттор болот. Соттор биз райондук сот болот, потом экинчи инстанция, жогорку сот. Анан кийин кайра баягы чечимдер бузулуп калса кайра башынан болот. Элементарный менде азыр Ысык көлдө, Караколдо бүгүн да процесс болчу, ошол мен барбай башка жактоочулар кетти. Бул жерде инвалид кызды, ДЦП кызды ошол айылдын эле тургуну зордуктап, ал кыз уже 5-6 ай боюнда болуп калгандыгына билинген да. Эми ал эпилепсия менен ооруган кыз. Азыр болсо баягы кесарево менен баягы өлүк бала алынды да. Эми азыр ал биз жогорку соттон азыр кайра түштүк да. Кайра түшүп, эми район мына бүтүп калганда сотубуз да иштен кетти. Ошо бир кичинекей райондо ал ишти караганга сотко алган жок. Азыр эми Караколдук шаардык соту карап атат да. Кеминде бир где-то 7-8 адвокаттар. Башында 3 адвокат болду, анан кийин кайра дагы алмашты. Ошентип анан жаңы адвокат келет, анан баягы иш менен таанышат. Ошону эми укук көрсөтүлгөн, адвокат укугу бар. Ишке киргенде тааныш керек. Бирок ошентип атып азыр где-то 2 жылдан ашык убакыт өтүп кетти да. Кыздын баягы оорусу күчөп улам сотко алып келебиз, жылып калат, адвокат келбейт, кайра кетет. Баягы эми сотко келгенде эми сүйлөш керек да. Унутуп калган нерселери, өзү дагы мындай паралич оорусу менен ооруса, анан кийин баягы бирок оюнда эмне калып калса ошону эле айтат да, башка эч нерсе айтпайт да. И психологдор ал нерсени унутуш үчүн иштеп атат да. Ушундай бир бизде бир айтып атпаймынбы, эгерде деген жанагындай тергөө кызматы болсо, соттор ушундай нерсени баягы бат-баттан караса, ошондо бир жакшы натыйжа болот эле да. Зордук, зомбулук болгон учурда жабырлануучулар адвокатка кайрылганга чейин кайсы аракеттерди кылыш керек же кылбаш керек? Эң биринчиден ошол зордук, зомбулук болгондон кийин эле дароо ошол милиция кызматкерлерине барып арыз жазыш керек. Милиция кызматкерлерине арыз жазгандан кийин алар ошол баягы эмеге киргизгенде, базага киргизгенде, ЕРП деп коет, единая регистрация преступлений деп, ошондо талон бериш керек. Көбү талон бербейт. И биздин дагы баягы жабырлануучулар билбейт ал талон эме экенинчи. Талонду алгандан кийин, анан кийин ошол жерде баягы номер, регистрациянын номери болот. Ошол номер менен кийин ал ишти табыш оңой болот да. Ал ошол бир номерге тергөө кызматынын ошол эмелери, жетекчилери, прокуратура кызматтары өздөрүнүн компьютери менен кирип, ал кайсыл тергөөдө экенин, азыркы учурда эмне иштер кылынды, ошолорду карап мындай надзор кылып турушат да. Мен жаздым эле арызды, качан жазганымды да билбейт. Эми баягы жабырлануучу кыз келиндерибизди түшүнсөк болот, анткени зордук, зомбулук көрсөткөндөн кийин ушундай акыбал, ушундай даражада болот, алар эчтекени түшүнүшпөйт, карашпайт. Анан кийин алар барып арыз жазгандан кийин туугандар башталат, куда сөөктөр башталат, баягы аксакал, көксакалдар башталат. Кайрадан баягы жабырлануучуга баягы үстөмдүк көрсөтүп, ошол тосмо арыз менен кайрылганга кандайдыр бир эмелерди, иш аракеттерди жазышат да. Анан бирок ушул биздин жогорку кеңештин депутаттарына рахмат, ошол түшүнүп
ушул жабырлануучу тосмо арызды арыз жазгандан кийин бул адамга кандайдыр бир мыйзам чегинде чара колдонуп бергиле дегенден кийин 1-2 жума өткөндөн эле кайра тосмо арыз берип кечирдим болду жараштым деген бул өзү ыктыяры менен жазылбаган нерсе да. Ошол себептен бүгүнкү күндө биз тосмо арыздын негизинде иш кыскартылбайт. Ушул зордук зомбулук көрсөтүлгөн иштеги иштер, кылмыш иштер тосмо арыз менен кыскартылбайт да. Бул дагы бир чоң алдыга таштаган кадам да. Анткени биздин жабырлануучулар эч кандай кайрадан жанагындай экинчи, үчүнчү туугандарын өздөрүнүн туугандарынан эле баягы өзүнүн күйөөсү тарабынан болобу, ким тарабынан болот зордук көргөндөн кийин кайра башка жерден баягы жанагындай кысым көрсөтүүлөрдөн кутулду деп эсептейм да. Бул жаңы мыйзам боюнча Мыйзам жаңы мыйзам эмес, мыйзамга өзгөртүү кирди да ушул. Кыскартылган иштери ушул бир кандайдыр бир ушул категория, ушул иш кыскартылбайт. Эгерде башка мындай анча оор эмес кылмыштар, 5 жылга чейинки кылмыштар кыскартыла турган болсо, бул ушул категорияда иштер кыскартылмасын деген өзгөртүү кирди. Азыр бул жаңы мыйзам долбооруна дагы пробацияга кое берүү деген беренени кыскартышты деген статья бар. Бул жаңы кабыл алынды, бирок баягы биздин жазык процессуалдык кодекске кире элек, ал иш боюнча колдонула элек, бирок мен ойлойм ошол соттор ушул именно сексуалдык жактан, үй бүлөлүк жактан зордук зомбулук көрсөткөн жабырлануучуларга пробацияны колдонбойт го деген ойдомун. Себеби дегенде бул пробация деле баягы гумандуулук үчүн киргизилген да. 10 жылга чейинки жасаган кылмыштар, эгерде адам биринчи жолу жасаса, байкабастык менен жасаган кылмыштар бар. Биринчи жолу жасаса, анда аны өкмөт тарабынан кечирим сыяктуу болуп, дагы бир ошол адамга бир шанс берип, оңолуп түзөлүп кетишине ушул пробация деп кирген да. Анан ошол пробацияга кирип атканда мен деле ушул жазык жаңы ушул иштеп жаткан жазык кодекс, жазык процессуалдык кодекстин эксперттик мүчө тобунда бар болчумун. Анан биз абдан жакшы кабыл алганбыз. Эми негизи да эми баягы балким ар кандай болот деп, анан кийин ошол анткени пробация колдонгон адам пробационный надзорго барып, департаментте ошол жерден окутуу борборунда түзөтүү иштери менен алек болот. Ал адамды кылмыш жасаган экинчи жолго барбастыгы үчүн ошол пробация департаментинин кызматкерлери иш алып барат да. Анан кийин баягы улам ай сайын чакырып, тынч жүрөсүңбү, таза жүрөсүңбү, кылмыш жасаган жоксуңбу, эгерде кандайдыр бир жумуш жок жүрсө, аны окутуп, ошол жумушка орноштурган, ушундай жакшы мааниде кабыл алынган да бул пробациячы. Бирок ошол пробацияны кабыл алып атканда биздин бир катачылыгыбыз ошол зордук, үй бүлөлүк зордук көрсөткөн, анан жана сексуалдык зордук көрсөткөн иштерге кабыл албасын деп ошол жер кетип калыптыр да. Эгерде азыр ошол пробация именно ошол үй бүлөлүк зордук зомбулук көрсөткөн адамга жана сексуалдык зордук зомбулук көрсөткөн адамга колдонбосун деген болсо, эми бизде ушул сотто кабыл алынды депутаттар, бирок сотто практикада боло элек да алчы. Болсо анда бул дагы бир ошол кандайдыр бир жакшы жабырлануучуларга жакшы жардам болот эле да. Себеби баягы түшүнүшөт, ал зомбулук көрсөткөн адам дагы адвокатка барат, иш заявление жазылып, тергөөчү чакырып баштаганда албетте адвокатка барат. Эгерде мындай кандай дейм, адамдын денесине оор залакат келтирсе, анда камакка алынат. Өзүнүн адвокаты жок болсо, мамлекет тарабынан адвокат берилет. Анан кийин баягы эми мен өзүм деле постоянно эми баягы жабырлануучу тарапта эмес, бул тарапта болом да. Анан кийин өзүм деле биринчи сурайм, мурда соттолгон жок белең деп. Соттолгон жок болсо, анда жашаган жериңен мындай мүнөздөмө алып кел, балдарым жөнүндө алып кел, мындай алып кел, пробацияны колдонолук деп өзүм да сунуш кылам да. Ошол себептен менин деле кесиптештерим ошондой сунуштарды берет. Анан кийин баягы пробация болот турбайбы деп ошондой негизде дагы баягы эгерде мындай тосмо арыз кабыл алынбай калды дегенде, мындай иштердин көбү жазылган көбү сотко ашса, бул дагы баягы пробация колдонбой адам өзүнүн жасаган кылмыш иши үчүн жоопко тартылат да. Анткени ошол Аселина Койбаеванын ишин баарыбыз эле билебиз. Ошол анын мурунку күйөөсү ошентип пробациядан чыгыптыр. Пробациядан чыккандан кийин ошол биздин баарыбыздын билген эле абдан каргашалуу жыйынтыкка келген. Ошого
сексуалдык зомбулук болсо жана үй бүлөлүк зордук зомбулук болгон учурларда балким пробацияны чындап эле колдонбош керек. Мындай катуу бир жаза. ооба, эми бул жерде сотту дагы абдан көп баягы интернеттерден окуп жаттым, баягы комментарийлер абдан көп болду да, ушинтип ушул кулак мурдун кескен ушундай пробация колдонуптур депчи. Эми ал мыйзамда көрсөтүлүп турат. Мен билишиме караганда ошол Аселина Койбаеванын күйөөсү энесин, жалгыз энесин көзү көрбөй экен. Анан кийин соттагы ошол жактарын баягы күнөөсүн мойнуна алган, мурда соттолбогонун, анан ошол жалгыз энесинин багуучусу экенин катарып көрүп туруп, анан ошол пробацияны колдонду. Эгерде ошол бүгүнкү мыйзамга өзгөртүү ошол кезде болсо, албетте сот пробация колдонмок эмес. Бул жерде баягы ушундай нерсе да, эми буюрса баягы колдонулбасын деген баягы биздин жогорку соттун дагы пленумдары чыгып турат. Ошол пленум менен дагы кирип калса, анда соттор албетте ошол пленум негизинде иш алып барат, дагы колдонулбайт деген ойдомун да. Азыр ошол жабырлануучулар көп учурларда бул күндө эле адвокаттарга, юристтерге кайрылбайт. Ошол адвокатка кайрылганда кантип тандаш керек, эмнесине караш керек, кайсы критерийлери бар, ошолор менен бөлүшүп бересизби? Эми мен ушул адвокаттарга кантип кайрылыш керек экенин айта албайм. Өзүм адвокатка кайрылып көргөн эмесмин дейин бе, тандап көргөн эмесмин деп. Темасында Эми бул жерде билбейт экенмин, бир адвокаттардын тизмесинде өзүнүн, эми биздин ар бир адвокаттардын, биз өзүбүз баягы социалдык сеттерде отурабыз, конечно, катталганбыз. Анан кийин ал жерге биз өзүбүздүн баягы резюмебизди чыгарып, өзүбүз жөнүндө мындай айткан балким адвокаттар бар, бирок көбүн эсе андай кылышпайт да. Анан эми баягы эле айтып атпаймынбы, баягы бирөө айтып, жолдомо берип, жөнөтүп, анан кийин келишет да. Атайын бир именно ушул зордук зомбулук боюнча көрсөткөн бул адвокаттар деп андай бир тизмек эч жерде жок. Биздин болгону биздин Министерство юстицияда реестрибиз бар, ошол жерде дагы тизмектей турабыз, бирок именно бөлүнбөйбүз адвокаттар. Зордук зомбулук менен же адам өлтүрүү менен же бул иш менен бөлүнөт деп категорияга бөлүнбөйт да. Адвокаттык лицензия бул жарандык иштер менен да иштегенге, кылмыш иштер менен да иштегенге укуктуу да. Анан кийин баягы адамдар кайрылганда эле бүт эле ошол билбейм, баягы рекомендация менен эле кайрылышат болуш керек да. же ошол интернетте юстициянын сайтына, Министерство юстициянын сайтына кирип эле реестрди караш керек, же интернеттен, инстаграмдан адвокат деп издеп табыш керек. Башка жолдору жок. Ооба, реестрде, мисалы реестрде адвокат жөнүндө маалымат алса, ал адвокат бүгүнкү күндө баягы лицензиясы токтолгонбу, токтолгон эмеспи, ошол эле маалымат алынат да. Анан кийин телефондор бар, бирок билбейм алар эскирейби, эскирбейби, же домашний телефонбу. Ошол интернет аркылуу эле баягы азыр Фейсбукка жазсаң же Инстаграмга жазсаң, мага бир жакшы бир адвокатты ким сунуштайт десе эле, толтура эле адвокаттарды сунушташат да. Ошол аркылуу эле, мындайча айтканда, интернет аркылуу тапкан мындай оңоюраак болот болуш керек да. Азыр ошол биздин Кыргызстанда зордук зомбулуктан жабырлануучуларды коргоо системасы бир аз жакшы иштебей жатат. Ошол иштебей жаткан учурда биз өзүбүз аялдар катары же коом катары эмне кыла алабыз? Ошол зомбулукту токтотуш үчүн же азайтыш үчүн. Бул жерде зомбулук эмне себептен көбөйүп атат? Анткени зомбулук, үй бүлөлүк зомбулукта баягы аял жашап аткан аялдын балдары бар да. Анан кийин баягы атасы күндө болбосо дагы күн алыс аялын сабаса, анан аялы болсо ар кайсы майс кремдерди сүйкөнүп алып эле үйдө отурса, эч жака арыз жазбаса, ошону көргөн бала эртесинде ойлойт да, бул ушундай болуш керек экен, үйдө ошондой болуш керек экен деп. Анан кийин ал чоңойгондо эмне кылат? Кайра эле ошол уядан көргөн нерсесин жасайт да. Ошол себептен эң биринчи баягы кыздар дагы, кыздар деле ошол аялдар эмес, кыздар деле эгерде ошондой болсо, анан кийин же болсо энеси арыз жазып эметсе, эч кандай жардам жок болсо, баягы жардам жок болуп кайра келсе, кайра эле атасы сен арыз жаздың. Мурда үй бүлөлүк зомбулук жанагы эмеде болчу, проступакта болчу да, анча мындай эле жөн эле. Ал боюнча бир 60 миң, 30 миң, 60 миң штраф болчу да. Ал штраф баягы үй бүлөлүк бюджеттен төлөнөт.
анан кийин ошол эле үй бүлөнүн ошол эле үй бүлөнүн бюджетинен төлөнөт. Анан ал төлөгөндөн кийин анан баягы кышында көмүргө чогулткан акчаны сен үчүн төлөдүм, сен арыз жаздың элең десе, экинчи жолу аял барып арыз жазбайт да. Анткени баланын окуусу, баланын кийими деген чогулткан акчадан ошо өкмөт эле төлөтүп коет турбайбы деген ниетте уже жазбай калат, эч ким барбай калат. Же болбосо тергөө баягы сен көк алаң өтүп кетиптир, иш козгоодон баш тартат. Ошондой нерселерди көрүп дагы анан эч кимиси күбөнчөсү да унчукпайт да. Анан бизде эгерде ошо билим берүү министрлиги биздин адвокатура менен бир кандайдыр бир меморандум түзүп, анан ушул окуу программасына укук сабактарын киргизсе, ошол жерден укук сабактарына именно юристтер эмес, именно жактоочулар, практика жүзүндө жүргөн жактоочулар барса, алар ошол кыздарга кандай эгерде баягы ыдык көрсөткөн убактары же болбосо ушундай үйүндө зордук зомбулук болсо, ошол апасы жаза албаган арызды балким алып баягы туугандарына айтып, мугалимине айтып, ошону бир көрсөтүп, же болбосо өзүнүн эле курбу кыздары бир кандайдыр үй бүлөлүк зомбулукта жүрсө, баягы өзгөрөт да бала. Эң жакшы окуган кыз чүнчүп эле жоголуп эле сабактарга келбей ушинтип калса эле, обязательно бул жерде биринчи очередь мугалим көңүл буруш керек да. Анан кийин ушундай мугалим болобу, көчөдө өтүп бараткан адам болобу, курбуң болобу, баары тең баягы адамдын өзгөргөнүн байкап, ошо менен сүйлөшүп, анан кийин баягы жардам көрсөтсө, бул эң биринчи жана первичный жардамдар болот да, жакшы болот да. Анан албетте эң биринчи милицияга арыз жазып, анан милиция эме берет, токтом чыгарып берет. Ошол жерден барып, баягы денесин, көк алаасын баарын өткөрүш керек да. Докторлордон барып ошону фиксация кылыш керек. Бул эң бат жасаш керек, бир эки күндүн ичинде. Анан кийин бизде жана охранный ордер барго. Охранный ордер ар бир адам өзүнүн аймактык тескөөчүсүн билет. Аймактык тескөөчүсүнүн номерлери бар. Аларга жазганда ошол аймактык тескөөчү дагы, эми биздин мыйзамда көрсөтүлгөн, ал аймактык тескөөчү келет дагы 3 күнгө ошол охранный ордерди жазып берет дагы, күйөөсүнө дагы айтат, охранный ордер жазылды, 3 күн телефон чалбайсың, жылобойсуң, эч кандай иш нерсе кылбайсың. Эгер кылсаң дагы 1 айга мөөнөткө узартылат да. Бирок эч кандай жоопкерчилик жок болуп атпайбы? Эгерде ошол охранный ордер жазылган адам зомбулук көрсөткөн адамды, эми аны киргизди азыр 3 сутка, 5 сутка камакачы, бирок ал жерден келгенде кайра ала ош бетер жаман болуп келет да. Бирок ошону баягы жаза бере бербей, жанагындай айып сала бербей, мындай түзөтүү иштерин жүргүзсө, кандайдыр бир ушул программаларды үйрөтсө да, жакшы болот го, мындай жакшы жолго түшөт го, ушу зомбулук көрсөтпөйт го деген ойдо болобуз да. Бирок мен айтып кетет элем, бир жолу кол көтөргөн адам кайра эле көтөрөт. Бир жолу кол көтөрдү, анан кийин кайра кечирим сурайт, бир жолу кол көтөрөт, ата энеси алып кетет, барат кайра туугандар менен кечирим сурайт, кайра алып келет. Анан кийин аягында кыз дагы кайра бара бергенден уялат. Же болбосо уже ата энелер да кабыл албайт, антет мынтет, наоборот кыйнайт, жаша, чыда бир аз, балдарың чоңоюп калат, эртең эле сен кайра эле ошол үйдүн кожойкеси болуп каласың, бир аз чыдап кой деп отуруп эле аягы биз кыздарыбызды жерге беребиз да. Андай иштер абдан көп. Ар бир ишке азыр токтолуп отурсак, ар бир алып жүргөн ошол кейстериме токтолуп отурсак, биз абдан убакыт көп кетет да. Бирок ошол айтарым, бул жерде ошол кыздын дагы ата энеси дагы абдан көп да. Эшик тыкылдап келгенден кийин 1 жолу тыкылдатабы, 15 жолу тыкылдатабы, баары эшикти ачып кызды киргизиш керек да. Кээ бир апанын сөзү мындай мага жакканда, ушул мен ичиме баткан кыз тышыма батпайбы деп, ошол бир эле жолу кол көтөргөн эле алып алганда, алып ошол кыз азыр башка турмуш куруп абдан бактылуу да. Ошондой нерселер бул жерде деген ошол ата энелерден дагы зависить этет да. Кээ бир үй бүлөлөр бар, баласы ошол кызына, ошо келинге зордук көрсөтүп атса, наоборот эшиктерди бекитип алып, кулагым укпасын, көзүм көрбөсүн, өздөрүнүн иши деген дагы ушундай дагы көрүнүштөр бар да бул жерде. Ошон үчүн бул адам ар бир өзүнүн да
тууганың болобу же көчөдөгү бейтааныш адам болобу, эми социалдык эксперименттерди көрүп атпайбызбы? Жардам сураса кайра мынтип алып айланып тегеренип качкандарчы. Бул жерде бул ар бир адамдын өзүнөн эле зависить этет да. Анан албетте үй бүлөлүк тарбиядан зависить этет. Ошол эле мектепте эгерде укук киргизилсе, ошол кичинекей кезинен эле, ошол мектеп партасынан отурган кезинен баштап эле эркек бала ыдык көрсөтпөш керек, кол көтөрбөш керек, муну кылмыш турбайбы деп. Кыз дагы мага бирөө көрсөтсө бул кылмыш нерсе турбайбы, мен унчукпашым керек, барышым керек, арыз жазышым керек, мага жардам берчү адамдар бар турбайбы деп гана ишенгенде, ошондо гана баягы эме да, жакшы натыйжалуу, тажрыйбалуу жардамдар көрсөтүлөт. Азыр эле айтып бердиңиз, ошол Алматыда жаңы бир отдел ачылды, зомбулук менен иштеген. Биздин Кыргызстанда ошол кайсы практикаларды киргизсек, ошол зомбулук азаятып. Силер кайсы практикаларды киргизмексиңер мыйзамда? Мен албетте ушул баягы Казакстандын азыр иштеп жаткан, алар деле айтышты пилотный депчи, бизде азыр пилотный байкап атабыз депчи. Бирок абдан жакшы натыйжаларды көрсөттүк деп баягы мындай отчет кылып беришти да. Жалаң кыздар экен, отряд, ошол отдел деди, именно по борьбе семейное насилие, у них бытовое насилие деп айтылат экен, бизде семейный деп айтылса. Ошолор боюнча, ошол эгерде бизге кирсе, баягы тергөө кызматы дагы бир аз иштерден бошоп калат эле да. И баягы мындай ушу бир эле иш менен иштей берсең тажрыйбаң чоң болот да. Анан кийин ошол биздин тергөө кызматтары да ошол бөлүм ачылса, абдан жакшы тажрыйбалуу болмок да. Окут, албетте ал сразу эле алып келип эле тергөөчү экенсиң, мына отур, могу иш сага дебейт. Аларды окуудан өткөрүшөт, атайын даярдыктарды көрсөтүшөт да. Анан кийин иштеп башташат. Ар бир иш менен ал абдан мындай тажрыйба алат да. Анан кийин мыйзамдарга, албетте мыйзамдарды күчөтүш керек. Бирок азыр мыйзамдар жакшы эле, күчтүү эле. Ал жерден мыйзамга күчөтүүлөр киргенине карабай, бул жерде жанагы тосмо арыздар иштери боюнча кыскартылбайт дегенге карабай, баары бир зордук зомбулук күчөп атпайбы? Зордук зомбулук күчөп, азыр статистика боюнча ар бир минута сайын өлкөдө бирден зомбулук көрсөтүлүп аткан болот да. Анан кийин болгону гана тез эле жардам бериш керек. Биз пробоно адвокаттар дайыма жардам берүүгө, көрсөтүүгө даярбыз. Даже эгерде Бишкек эмес башка жерде болсо дагы, ошол жердеги өзүбүздүн тааныш адвокаттарыбызга, ошо мурда пробонода катарда жүргөн адвокаттарга кайрылып, ушундай иш экен, жардам берип койгула десе, бул соопчулук иштен абдан мындай бир чоң бир кыргызча айтканда эле бир удовольствие аласың да. Мисалы, ушул иш кичинекей эле даже ушундай иш болуп, бир соттун чечими окулуп бүткөндөн кийин ушундай бир жан дүйнөң аябай жыргайт да. Анткени билбейм, ага ушу пробоно иш менен иштеген абдан жагат да. Себеби ошол ушул бир адамды бир кандайдыр бир акыбалын оорун алганга жардам берген, врачтар бар го, куткарып өмүрүн сактап калгандайчы, ошондой сыяктуу сезип, өзүңдү бир эме сезесиң да. Анан кийин мындай жан дүйнөбүз ушул биздин группада да жазышат, аябай сүйүнүшүпчү, бүгүн чечим болду, ура, куттуктап койгула деп. Эми болбосо кичинекей чечимдер да, бирок ал пробоно чечим. Биз соопчулук иш кылып, ошол адамга, эми биз үчүн кичинекей чечим, бирок ал адам үчүн ошол чечимге муктаж адам болчу да. Ошол жардамыбызды көрсөткөнгө, анан кийин баягы адамдардын, туугандардын берген баталарына эле абдан байыбыз да. Ошол себептен бир дагы адвокат, ой, бул бекер ишкен, мен иштебейм деген күн болгон эмес да. Биздин ар бир адвокатыбыз, ар бир жактоочубуз пробоно иш акча алып төлөнбөсө дагы, албетте чын жүрөгү менен иштеп, ошол иштерге жардам беришет. Тажрыйбаңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн чоң рахмат. Бул маалыматтар Кыргызстандагы зордук зомбулукка кабылган аялдардын көбүнө жардам берет деген үмүттөмүн. Бүгүнкү чыгарылышыбызды көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Биздин каналга жазылыңыздар жана келечектеги видеолорубузду өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басыңыздар. Сиздердин жазууларыңыз жана комментарийлериңиз көбүрөөк аялдарга өз укуктары жөнүндө маалымат алууга мүмкүндүк берет. Комментарийлерге аялдардын укуктары тууралуу кандай суроолоруңар бар, ошолорду жазыңыздар. Биз алардын баарына жооп берүүгө аракет кылабыз.